Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу мусулман бир туугандар, жакын арада эле мына Кытай Эл Республикасы тарабынан жаңы оору чыкты, коронавирусу жаңы илдет чыкты деп элдер дүрбөлөңгө түшүп турган убагы, албетте бардык кырсыктар, оорулар, балелер бул Алла Тааланын өкүмү менен, Алла Тааланын уруксаты менен болот жана ушул нерсени жиберген Алла Таала өзү гана жоюп, өзү гана кетире алат. Анан эми ушундай учурда ар бир мусулман эмне деген иштерди аткарыш керек, кандай акыбалда болуш керек? Биринчиден, ар бир мусулман Алла Таалага дуа кылып жалдыраш керек. Алла Таала бизди ушундай апаттардан, балелерден, оорулардан сакта, бизди биздин ден соолугубузду чың кыл деп Алла Таалага жалдырашыбыз керек. Экинчиден, ушул учурда ушундай кыйынчылык убакта бейрасмий болгон жалган маалыматтарды таратуудан алыс болуш керек. Мына жакында эле Кыргызстанда ушул вирус Кыргызстанга да жетиптир, оору катталыптыр деген жалган маалымат тарап кетти. Аны альхамдулилля медицина кызматкерлери четке кагып, жалганга чыгарышты. Мына ушундай нерселерден ар бир мусулман алыс болуш керек. Жөн жаткан карапайым элдин шаштысын алып, тынчын алып дүрбөлөңгө салбаш керек. Бул мусулмандын адебинен эмес. Андан кийин үчүнчүсү, шариятта адам баласы кандай бир оору келаткан болсо, ошол оорунун алдын ала алып, дарылануу, сактануу бул жакшы нерсе. Эгерде ооруга түшүп калган болсо, ошонун медицина кызматкерлери көрсөткөн жол менен дарылануусу дагы бул албетте жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул Тирмизи, Абу Дауд хадис жыйнактарында келет. Бул хадистин маанисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтат: Алла Таала кандай оору жибербесин, ошого жараша дарысын да жиберген. Дарылангыла Алла Тааланын пенделери деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып кеткен. Демек шариятыбызда бул ооруну дарылоодон эч качан тыйбайт. Биз мусулмандар дарыланабыз, бирок шыпаны натыйжасын кимден күтөбүз? Алла Тааладан гана күтөбүз. Шыпаны бере турган Алла Таала, айыктыра турган Алла Таала. Бирок ошого карабастан биз себептерин колдонобуз. Тобокелди Алла Таала кылабыз. Балким чыныгы тобокелдин шарттарынын бири бул ошо адам баласы жүрөгү менен Алла Таалага таянып, жана шарият көрсөткөн, шарият арам дебеген ыкмаларды, себептерди колдонуу бул тобокелдин өзүнө жатат. Эгерде кимде-ким дарыланбай, сактанбай, Алла сактайт деп жүрө берген болсо, бул акылынын кемдигинин, акылынын аздыгын гана билдирет. Ошол себептен ар бир мусулман бул нерселердин алдын алып, дарылануусу жана медицина кызматкерлери менен байланышып, алардан кеп кеңеш алышы өтө зарыл нерсе. Алла Таала баарыбызды ушул оорудан жана ошого окшогон бардык бале, апаттардан, кырсыктардан, оорулардан сактасын, элибизге тынччылык берсин, мамлекетибизге туруктуулук берсин.